Февраль айынын 1-бейшембиси бүткүл дүйнөлүк шайлоо күнү. Аталган дата Кыргызстанда 2014-жылдан бери белгиленип, Борбордук шайлоо комиссиясы жыл сайын жарандардын шайлоо укуктарын корголушун камсыздоо жана шайлоо процесстерин өркүндөтүү максатында пландуу иш-чараларды уюштурат. Быйыл Жалал-Абад шаарындагы аймактык шайлоо комиссиясы 7 февралга карата шайлоочуларга маалымат жеткирүү иш-аракеттерин колго алды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын Созак району жана Жалал-Абад шаарларындагы өкүлү Дамир Жүндүбаев билдирди. Анын айтымында учурда Жалал-Абад шаарында шайлоочулардын саны артууда. Акыркы президенттик шайлоодо шаарда катталган 38 000 шайлоочу болсо, экинчи форма арыздарын толтуруу менен алардын саны 53 000ге жакындаган. Ал эми аларды тейлөөчү шайлоо участокторун уюштуруп берүү жергиликтүү бийликтин мойнунда болуп, жетиштүү камсыз кылынууда. Учурда Жалал-Абад шаарында 25 шайлоо участогу бар. Жанагыл чет элдик эксперттер, чет элдик коомчулук жакшы өттү деген өзлөрүнүн корутундуларын берди. Бул маалымат каражаттарында дагы айтылды. Мына буга биз төмөнкүлөрдү айтсак болот. Мына ошол эң негизгиси жакшы өттү, чакырыктар айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясы таза шайлоону камсыз кыла алды. Болгону добуштарды биздин жарандар сатпаш керек деген бүгүнкү күндө чакырыктар болуп атат. Негизи ошол 25 участогубуз азырынча жетиштүү эле болуп атат. Эл саны келген менен ошончо жараша мигранттар да болуп калат да. Ошол учурда мисалы шайлоочуларыбыздын саны 35 000 болсо, ошол форма 2 менен уже 41 000ден ашып кетет, 40тан ашып кетет. Бирок ошол учурда шайлоочулар жалпы келген саны 24 000, 25 000 ушундай эле түзөт да.